Assalamu алейкум. Биздин YouTube каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биздин бүгүнкү чыгарылышта бул Бишкек шаары Аламилдин районунда жаңы конуш Манас ата атындагы конушта болмокчу чыгарылыш. Ал жерде мамлекет айыл өкмөт тарабынан берилген жерди экинчи тарап келип талашып аткандыгы тууралуу болмокчу. Анда эмесе жүрүңүздөр чогуу көрөлүк. Assalamu alaikum. Biz ушул Манас атанын конушунан атайбы кайрылуу кылып атабыз. Бул жерде болсо бизге 2018-жылы айыл өкмөт ал кезде Майзабек болчу. Майзабек деген Көлбаев, фамилиясы Көлбаев. Детский площадка деп ушул жердеги жашоочуларга берген. Ушул жерде азыр ошол кезде 72 түтүн, ар жакта дагы 1000 түтүн бар да общий. Анан ошондон бери биз детский площадка курар элек болчубуз. Ошол кезден пайдаланып эле ар ким бош турат деп ар кимдер келип талаша баштады бул жердечи. Бизден тынчтык деген жаран келип ушул жакта жашайт ал дагы мен алгам деп. Андан кийин да бир Бакыт деген майке келип эч кандай бир документтери да жок. Келип эле биздики деп эле ушул жерде сүздүрүп эле үй салабыз деп даже ушул жерге Апаловкага чейин алып келип койгон күндөр да болду. Анан ушул жерден кошуналарыбыз баарыбыз чыгып атайын. Бул жер элге берилген деп 2018-жылы ошо Көлбаев Майзабек берген. Жакында эле мына тети жерде карасаңыз павильон турат. Чыңгыз деген бир журналист бала экен. Бир 2 жума болуп калды, алда калдым деп келип атты ошол жергечи. Анан ушул жерди бизге чечип бериңиздерди суранат элек. Ошол айыл өкмөт берген боюнча эле бул жактан общий арыз менен кайрылалып атабыз. Бүт балдардын ойночу жери жок. Бир бош жер жок, бүт баарын салып салганда. Ошол площадканы чечип берип коюңуздарды суранабыз. Манас ата конушунун тургундары баарыбыз чогулуп ушу балдардын келечеги деп ушу балдар ойносун, баткакка малынып көчөдө жүрбөй ушакты бир жакшынакай кылып шаардыкындай кылып салып берели деп ушу эл чогулуп өз чөнтөгүнөн өз аракети менен баштадык элек кече. Бирок ушул жерди дагы талашкан адамдар болуп жатат. Документтери жок, жөн эле баскынчылар да басып алып атышат. Анан ушу бир элди эки жака бири-бирин мушташтырып, кырылыштырбай ушул айыл өкмөтү, жогорку жактагылар чечип берсе жакшы болот эле. Мына биз ушул жакты үй жер кылып алып атканда, детский площадкасы бар, мектеби бар деп тим эле жомоктогудай кылып сатышты эле. Бирок ошонун бири да жок. Ушу айыл өкмөтү дагы бир алып барып койсо болот, иши алып барып отургандан кийин ушу креслода. Ошол ушу биз тарапка чечип берип коюңуздар ушу балдар үчүн. Саламатсыздарбы? Мен Асаналиева Махабат. Ушул Манас ата конушунда жашайм. Бул жерде конушка биз жаңы келгенибизде бул жерди биз балдардын немесине деп площадына деп чечтирип алып калдык элек. Бул жерден көчөгүнө эме ушу ачылышын жасап, ушу балдарга площад коюп куруп берели, балдар ушул жерге ар кайсы жерге ойнобой ушул жерге ойносун деп биз ушул жерде көчөгүнө мууретинтип түздөп, баллондорун сырдап неме кылып кеткенбиз. Кечинде келсек кайра бул жердин ээлери көбөйүп кетти. Анан ушуну бир жакшы оң жагына чечип берсеңер, биздин балдар деле площадка ойноолары келет. Балдардын баары азыр ар кайсы жерде ойноп жүрүшөт. Ошону бир жакшы жагына чечип берсеңер, балдардын деле по-любому коңуш болгондон кийин балдар да ойной турган площад болуш керек. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Биздин бүгүнкү чогулуп турган максатыбыз бул ушу Бишкек шаарынын Аламилдин районунун Манас ата жаңы конушунда 2018-жылдан бери жашап келаткан тургундар бул жерде тургандар. Ошол 2018-жылы ушул жерден участок сатып алып жатканда Аламилдин айыл өкмөтү тарабынан ушул жер детский площадка болсун деп айыл өкмөтү тарабынан берилген экен. Анан ошондон бери каражат топтолбой, элдер да көчүп келбегенине байланыштуу бул жер салынбай турган. Азыр эми көпчүлүгү көчүп келип, жайгашып ушул жерди көчөгүнө салып баштаганыбызда бул жерден экинчи тарап келип биз сатып алганбыз деп биздин могу кылып кеткен эмгегибиздин баарын тең жулуп талкалап талашып жатышты. Биз сураган учурда алардын колунда тастыктоочу эч бир документ болбогондун себебинен биз кайра ушуларды көмдүрүп жана милиция чакырганга туура келди.
Эми ушуну мамлекет тарабынан келечектеги өсүп келаткан балдарыбызга ойной турган жери жок. Ушуларга чечип берүүңүздөрдү суранабыз. Жана жанагы жер сатып, кайсы документтин негизинде сатып аткан адамдарды дагы текшерип, ошолорду укуктуу баа берүүңөрдү суранабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Биздин бул 2000 негизи бул Манас Ата конушу 2015-жылдан бери салынып келет. Ушу Манас Ата конушунда бала бакчага бөлүнгөн деген жерлердин баары сатылып кеткен. Ошого байланыштуу ушул жер негизи бизге мурда эле берилген. 2018-жылы ушул Алам Бүдүнский айыл өкмөт тарабынан берилген. Анан кийин жүрүп эле ушул башка адамдарга сатылып кетиптир. Мына биз кече күнү ушул жерди өзүбүздүн балдар ойногон оюн-зоок площадкасы кылып жазадык, Алла буйрса. Эми талашкан кишилер болуп атат. Бул жакта талашкан кишилер кимдер? Тынчтык жана Чыңгыз деген кишилер келип талашып атат. Бирок колдорунда бир дагы документи жок экен. Биздин ушул жерди ошол кишилерге өткөзүп берип койсоңор, биздин могу кичинекей балдарыбыз ойногонго жер жок. Ошону чечип бериңиздер туурасынан. Балдарыбыз ойносун, балдарыбыз ушул жерде башка жерге кетпей, көчөгө чыгып кетпей, ушул жерде ойноп, ушул жерде чоңоюшсун. Балдардын келечегин түзөлү жардам бериңиздер ошого. Биздин кайрылуубуз ошол. Ушул жерде канчалаган 700 миңге чукул участок бар. Ошонун баарын балдарын ойночу жайы жок. Ушул жерди бизге чыгарып беришсин ошо. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бизде ушул 2018-жылы эле бул кошуналарым айтып кеткендей бизге балдар ойногонго участокты Алам Бүдүнский айыл өкмөт тарабынан Майзабек деген айыл өкмөтү берген. Андан кийин эле ошо биз мына салабыз деп биякта көп анда конушка жаңы салып бияка көп жашайлык болчубуз. Ошол жерде квартиралар жашаганбыз. Анан эми ошол убакта балдарыбыз да бул жакта болбой калды. Анан балдарыбызга мына деп кече баштап анча-мынча тыйынтып жогултуп өзүбүздүн эмебизден деп алып келип касып даярдап койсок келип талашып атышат. Колдорунда бир тастыктаган документи жок. Бир чечип берип коюңуздар суранабыз. Биздин конушта 1000 түтүн бар, 700дө 1000 түтүнгө чейин. Бир да бир мындай детский площадка деген аттуу жок bizde. Балдарыбыз бүт көчөдө ойнойт, мындай. Коркобуз күнүгөбүз. Кандай машина-сашиналерден коркобуз. Анан бир кичине балдарыбыз ойногонго бул жерге качеле-мачеле кылып бир детский площадка жасап берели дедик элек. Көчө тынчыбызды алып келип дөңгөлөктөрүбүздү жулуп, эки-экиден кырылышып. Анан давайте кагазыңарды алып келгиле деп кайра дөңгөлөктөрдү сайдырып. Анан бүгүн чота жок. Келебиз эчтеле. Сиздерге кайрылып атабыз, шуну жакшылап бир чечип берип коюңуздар. Биздин конушта бул келген балдар азыр саат эртең мененки 10 болгонуна байланыштуу булар 4төн 1 эле бөлүгү десек болот. Мына ушундай бакка жабышып ойноп айласы жок. Ушундай дөңгөлөктөрдү тоголотуп ойноп жатышат. Ушуга жогору жактан көңүл буруп, өзүбүз мамлекет тарабынан эч кандай жардам сурабастан өзүбүз салып аткандан кийин жок дегенде ушул жерди чечип берип коюңуздарды суранабыз.